Европаны Борбор Азияда жашыл энергетика жана транспорт жаатындагы кызматташтык кызыктырат. Өткөн апта соңунда Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия Европалык биримдик саммитинде энергетика, айрыкча жашыл энергетика темасы актуалдуу болду. Мамлекеттик деңгээлде ошол евро биримдиктен институттарынан грант, анан жанакындай инвестициялар тартып келип, чоң долбоорлор, ири долбоорлор ишке асырылып. Дүйнөдө жашыл энергиянын баасы артууда. Эл аралык энергетика агенттиги жакынкы 3 жылда кайра жаралуучу булактардан алынган электр энергиянын үлүшү кескин өсүп, ал эми күрөң энергиядан болгон көз карандылык азаят деп прогноздоодо. Биринчи этажга ошо полный солнечный панель койдук. Азыр сиздер көрүп аткан, биз колдонуп аткан свет бул бекер. Бүндөн алабыз. Капитал командасы алдыдагы жарым саатта ушул темаларга сереп салат. Биз менен болуңуз. Беш плюс 1 форматындагы Борбор Азия Кытай саммитинин изи суу электеле ушул эле форматтагы жолугушуу Евро биримдик менен орун алып, ага 5 өлкөнүн президенттери жана Еврокомиссиянын төрагасы катышты. Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия Европа биримдиги саммитинин негизги темалары жашыл энергетика, экологиялык технологиялар, транспорт, туризм жана коопсуздук болду. Бирок Европаны азыр айрыкча кызыктырганы энергетика жана транспорттук коридорлор. Бир жагынан орус энергия ресурстарына альтернатива табуу зарыл болуп турса, экинчи жагынан батышты Кытай менен Орусияны айланып байланыштыра турган транспорттук тутумдарды өнүктүрүү азыр күндүн темасы. Аны менен катар ошол эле казак мунайын Европага жеткирүүдө дагы альтернативдик жолдор керек. Негизи буга чейин мисалы үчүн саясатта, анан ал саясаттын айынан экономикада мисалы үчүн бул 5 мамлекеттин ортосунда бир топ пикир келишпестиктер, кандайдыр бир түштүксүз атаандаштык сыяктанган нерселер байкалып келгенде, анан эми азыр дүйнөдө жагдай абдан тез жана күтпөгөндөй болуп өзгөрүп атат. Ошол жагдайлардын өзгөрүүсүнөн дагы бул мамлекеттер 5 мамлекет бири-бири менен көбүрөөк тил табышуу аракети мындай жакшырып бараткандай да. Ооба, өзгөчө могу акыркы 2 жылда геосаясий абал кескин түрдө өзгөрүп кеткендиктен баягы биздин ошол регион бирдиктүү күч катары жалгыз өзүнчө мамлекеттер эмес, регион катары өзүбүздүн баягы ордубуз же ролубуз бул геосаясий жаңы парадигмада кандай деген суроо жаралды. Анан менин оюмча, менин байкашым боюнча ар бир Борбор Азиялык өлкө, анан жалпы регион мультивектордук саясатты алгалап жатышат. Менин оюмча бул туура. Ошол эле убакта Борбор Азия регионунда 2 өлкө Евразиялык биримдиктин мүчөлөрү, башка мамлекеттер кирбейт, бирок баягы тыгыз мамиледе экономикабыз баягы байланыштуу. Бирок эгерде тарыхый жагынан карап көрсөк, бул Борбор Азиялык өлкөлөр кийин өлкө катары болуп, өлкө катары пайда болуп, анан Советтер Союзунун алкагында болчу да. Бирок ага чейинки тарыхка көз жүгүртсөк, биз дайыма эле бир регион катары баягы кылым сүрүп келгенбиз. Бул негизинен бир эле Борбор Азия эмес, баягы ошол тегеректеги чөлкөм да, өзү ошол эле Афганистан мисалы. Афганистан же болбосо ошол Монголия, бул негизи эле баягы илимий, адабияттарда деле ошол булагында жазылып турбайбы? Улуу Борбор Азия деген негизи түшүнүк болгон да. Анан ошол менин оюмча бул тарых кайталанып атат да. Ошо тарыхый шарттар эле бул региондун өлкөлөрү бири-бири менен атаандашуу эмес, тескерисинче бири-бирин толуктап келген. Мисалы үчүн бир экономика, мисалы ошол эле тарыхта айтылат го, Кыргызстан, Казакстан көбүрөөк, мисалы кыргыздар менен казактар көбүрөөк коопсуздук маселесине жооп берсе, ошол эле өзбектер мисалы үчүн көбүрөөк жер иштетип, тамак аш менен камсыз кылып дегендей. Демек бул жерде биз ошол эле тарыхтагы нерсени азыркы күндүн шартына ылайыктасак, демек биздин экономикалар бүгүнкү күндө деле бири-бирине чоң атаандаштык эмес, тескерисинче бири-бирин көбүрөөк толуктаган экономикалар. Биздин региондо ар бир өлкө өзүнчө уникалдуу да. Анан бири-бирине атаандаштык эмес, баягы бири-бири менен синергия болуп, толук бири-бирин толукташып, анан бирдиктүү күч болуп чыкканга мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк да. Мисалы Кыргызстан, Казакстан же Өзбекстан менен баягы жер чөлкөмү же болбосо калк боюнча атаандаша албайт. Бирок Кыргызстандын өзүнүн уникалдуу ролу бар. Мисалы биз баягы тоолуу аймак, суунун үстүндө турабыз. Суу азыр аябай стратегиялык маанилүү ресурс. Ылдыйкы өрөөндө турган өлкөлөр Казакстан, Өзбекстан, аларда мунай көп, экономика эң пайдалуу, керектүү нерсе дегендейчи. Анан ал эми ошо бирдиктүү күч болуп, ошо регион катары биз жаңы баягы сыноолорго кандай жооп бере алабыз же туруштук бере алабыз деген повесткада суроо пайда болду да. Менимче ошон үчүн
евро биримдик дагы башка сверхдержавалар дагы кызыгуу менен келип регион катары сүйлөшүп атат да. Негизинен мурун деле буга чейин ошол эле башка чет элдик инвесторлорду ала турган болсок, бул рынокто мисалы үчүн инвесторлор көп учурда өз-өзүнчө карабайт, керек болсо чоң экономика деп эсептелген Казакстан менен Өзбекстанды деле. Алар үчүн бул өтө майда рыноктор да. Ал эми биригип келгенде кандайдыр бир аба ырайын жарата турган чоңураак базар болуп калып атат. Бир нече маанилүү индикаторлор бар. Рынок катары, бир регион катары биз чоң рынокпуз да, чоң базарбыз. Ага бөлгөнү жанакы англисче эме деген түшүнүк бар, fertility rate, бала төрөлүү индекси депчи. Борбор Азия региону азыр дүйнө жүзүндө ООНдун рейтинги боюнча топ 10 регионго кирет. Fertility rate бул ошол бала төрөлүү индекси эгерде 2,1ден өйдө болсо, демек бул региондун потенциалы аябай чоң. Мисалы Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан акыркы 10 жылда ошол индекс боюнча абдан чоң динамикага ээ да. Советтер Союзу ураганда биз 5 миллионго жетпеген калк болчубуз. 30 жылда 7 миллион болдук. Өзбекстан 36 миллион болду. Тажикстан 11 миллионго жетип атат. Демек бул тенденция да. Канчалык калктын саны өссө, демек бул чоң маркет болот. Биякта чоң мүмкүнчүлүктөр. Экинчиден, Борбор Азия региону байыртан бери жибек жолунда болуп, Кытай менен Европанын ортосунда стратегиялык мааниге ээ да. Азыр эң дүйнө жүзүндө пайдалуу бизнес эмне? Бул логистика. Бул хабтарды түзүү да. Борбор Азиядагы ошол дүйнөлүк эгерде картаны карасак, Кытай менен Европанын ортосунда кайра эле баягы жибек жолунун концепциясына келип атабыз. Өзүнүн баягы стратегиялык хаб ролу бар да. Азыр Европаны Борбор Азия чөлкөмүндө алар ачык эле айтып атышат, кызыктырган эки чоң маселе бар. Биринчиси сиз айтып өткөн бул ошол чыгыш менен батышты байланыштырган Борбор Азиянын ролу. Экинчиси алар эми азыр мисалы үчүн орус энергоресурстарына региондон альтернатива деп жатышат. Ошол эле казак мунайы, түркмен газы, андан тышкары эң чоң маселе албетте мисалы үчүн Европалык Союз азыр кандайдыр бир дүйнөдөгү абалдан улам жашылдануу багытынан кичине артка чегингени менен бул багытта азыр позициябызды кайра жакшыртабыз. Бизди көбүрөөк кызыктырганы жашыл энергетика деп атат да. Ушул жагынан Кыргызстан Европадан ошол аймактан инвестор тартып келүүдөгү мындай саясатын кандай жүргүзүшү керек? Бул оюн шарттарынын баарына бирдей түшүш керек. Ооба, өлкө башчы евро биримдик биздин баягы карызыбызды кечүү боюнча жалпы жашыл долбоорлорду эсепке алып туруп, ошону азайтуу же жоюу боюнча демилгеси эң туура деп ойлойм. Себеби бизде толук шарт бар. Бирок аны ашырыш үчүн кайра эле биздин мыйзам базасы, эл аралык эрежелер, баягы конвенциялар бар да, ошол маселелерчи. Ал бир убакытты талап кыла турган. Анан жеке мүлктүн коопсуздугу деген, инвестициянын коопсуздугу деген да чоң маселе бар да. Ооба. Ошол себептен менин оюмча ошол жумушту туура дыкат изилдеп, бирок ошол эле учурда Кыргызстанда баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ички инвесторлор көбөйдү. Менин оюмча эки баягы деңгээлге бөлсө болот да. Мамлекеттик деңгээлде ошол евро биримдиктен институттарынан грант, анан жанакындай инвесторлор тартып келип, чоң долбоорлор, ири долбоорлор ишке ашырылып, бирок бул кеминде бир 2 жылдан 5 жылга чейин убакыт алат да. Ал эми кыска мөөнөттө дароо 1 айдын же 2 айдын ичинде ишке ашып кете турган ар бир эле үй өзүнүн үстүнө чатырына жанакы фотовольтаика панелин же болбосо суу жылыта турган панелин же болбосо жанакы орусча тепловой насос деп коет, жылуулук насосунчу же жана башка дагы бир жабдыктар бар. Ошолорго эгерде мамлекет туура эреже түзүп берсе, ар бир адамдын азыр мүмкүнчүлүгү пайда болуп калды. Мисалы Өзбекстан ошол жол менен кетти. Аякта мамлекеттин уруксаты менен ар бир адам эгерде ошол жашыл экономиканы мен түшүнөм, колдойм, жана акчамды сарптаганга даярмын десе, өзүнүн чатырына мисалы панель коет, алып күн панели кеминде бир 2 киловатт иштеп чыкса, ошо 2 киловатт эгерде ашыкча канча киловатт болсо, мамлекеттик жанакы тармактарга сатканга акысы бар. Монетизация саясатын ойлоп таап, ошону сунушташты. Менин оюмча биз дагы ошол жол менен keçишибиз керек. Кечээ эле биз ошол бир хостелдун ээси менен сүйлөшүп калдык. Анан айтып атат, мисалы үчүн мен иштеткен күн панелдерин коюптур да, өзүнүн кичинекей эле хостел бар экен. Иштет ошол күн панелден алган энергиям жайкысын ашып калып атат. Анан ошону мындай мамлекет кайра сатып алса, бизге дагы бул бир топ стимул, анан кандайдыр бир субсидия дагы болуп калат депчи. Мамлекет аралык деңгээлде мындай практика, мындай тажрыйба болуп атпайбы?
биз деген кышында баягы электр энергия таңкыстык учурунда Түркменистандан бери электр энергиясын сатып алып атпайбызбы? Казакстандан көбүнчө алып атабыз. Бирок жайык учурда биздин милдеттенебиз бар, акчанын ордуна сууну коюп берип атабыз да. Бул бартер негизиндечи. Бул эми окшош нерсе, ошондой эле нерсе калкты алып туруп, эгерде баягы ашыкча энергияңар болсо, биз инфраструктураны түзүп беребиз. Ошол электр энергияны жанагы сактап, бизге мамлекеттик тармакка берсеңер, биз силерге ар 1 киловаттын мынча сомдон төлөп беребиз деген, менин оюмча эки тарапка тең пайдалуу жана жакшы болмок да. Ошондо мамлекет түздөн түз, кыйыр түрдө эмес, түздөн түз стимул бермек да. Мисалы жана Америка Кошмо Штатында Tesla эмне себептен пайда болду? Tesla компаниясы ар бир үйгө жанагы дуал кыйылып кое турган аккумулятор, анан ошо панельди ойлоп тапты. Ошондо акчасында бар адам панельди коет, аккумуляторду коет, биринчи кезекте өзүн камсыз кылат, өзүн камсыз кылганда мамлекеттик тармактарга нагрузка түшөт. Бул бир маселе чечилет. Экинчиден жана сиз айтып аткандай ашыкча эгерде энергиясы болсо, мамлекет аны алса болот, алып пайдаланып, бирок ошол акчасын кайра эле ошол кардарга төлөйт. Бирок бул эмнени түшүндүрөт? Акча мамлекеттик экономиканын ичинде эле чуркайт, эч жакка чыкпайт. Ошол ички инвестор дегеним бул калк да. Бир эле мисал айтайын, акыркы жылда статистиканы карасаңыз, Кыргызстанда өзгөчө Бишкекте канчалаган адамдар электромобилге отурушту. Аябай бум болуп атат. Бул эми экономикалык пайдасы. Мисалы үчүн адам экологияны анчалык көп ойлобосо дагы чөнтөгүнө түшкөн пайданы биринчи кезекте ойлонот. Демек, эгерде ушундай оюн эрежесин сырттан эми айтып аткан чоң инвесторлорду же чоң мамлекеттерди күтө бербей, баягы айтат го, дүйнө бир тыйындан куралат депчи. Ошол ички эле калкка эгерде туура оюн эрежеси түзүп берсе, менин оюмча, жана электромобилдерде эле бир чоң жылыш болмок да. Бир кыска учурда бир алгылыктуу бир натыйжалар келмек да. Ошонун эле жанында мисалы үчүн ушул сиз айтып аткан эң жөнөкөй мисалдар менен чоң маселени да чечсе болот да. Мисалы үчүн эми эч кимге жашыруу эмес, Кыргызстанда чоң инфраструктуралык проблемалар бар. Ошол эле региондордо электр жарыгы жетпеген жерлер бар. Ал эми эгер бирок ошол эле учурда мисалы үчүн Кыргызстандын өзгөчө бийик тоолуу аймактарында күн энергиясын алуунун потенциалы жогору. Европа, Кытай жана алдыңкы өнүккөн өлкөлөр эмне себептен бизге көп жылдан бери айтып келатат, силердин келечегиңер бул жашыл экономика. Биз негизи эле Кыргызстан өлкө катары жашыл өлкөбүз. Бизде жана күрөң экономика эч качан болгон эмес, болбогон эле жакшы да. Себеби дегенде айлана чөйрө болгонат. Бизде илимий түрдө 300 күн өстүгүн далилденген. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бизде ошол күн энергиясын толук кандуу пайдалансак, Орусиядан болобу башка мамлекеттерден энергетикалык көз карандысыздык болот да. Биз өзүбүзгө өзүбүз баягы энергия генерация булактарын жөн эле оңой эле таба алабыз. Бул бир. Экинчиден, биздин аймакта менин оюмча инфраструктуранычы азыр жаңылануу талабы келди. Баягы мурунку инфраструктураны пайдалана берип, анын эскилиги да жетти, моралдыктагы баягы өзүнүн баягы техникалык да эскилиги жетти да. Ага карабай эле ошо жаңы шарттарды түзүп, анан азыр дүйнө жүзүндө эмне тренд? Орусча сөз бар, англисче дерегуляция деп коет да. Биз деген мурун көнүп калганбыз, мисалы ТЭЦ, же болбосо бир котельня депчи, баягы чоң борбордук да. Анан бир айыл болобу, шаар болобу, шаарча болобу, баары эле ошого жалынып эле Кудайга жалынгандай күтүп отурушат да. Ошо бузулуп калбаса экен, биз жылуулук жок, калбай эле электр энергия жокчу. Ал заман кеткен. Азыр деген ар бир үй өзүнчө бир генерация станция болот. Албетте бул масштабында 1 киловатт өндүрөсүңбү, 100 киловатт өндүрөсүңбү, же 1 мегаватт өндүрөсүңбү, ал сенин капчыгыңа жана сенин мүмкүнчүлүгүңө жараша. Менин оюмча, мамлекет жана айткандай эрежелер түзсө, ар бир үй ошондой күн панели аркылуу же шамал турбиналар аркылуу же болбосо мини гэстер аркылуу бир мамлекеттик программа болуп, ошо ГЧП форматында ишке ашса, бир 5 жылдын ичинде ошо ички генерацияны биздин калк эле же биздин экономика өзү эле көтөрүп коймок да. Бирок ал албетте маселени чечпейт, бирок бир шарт түзүп берет да. Ал эми жанакындай эл аралык проекттер, эл аралык долбоорлор биздин сырткы карызды азайтуу, менин оюмча бул туура демилге, себеби дегенде ошол биздин сырткы карыз азыр бизге чоң баягы барьер болуп атат да, инвестициялар тартып келгенге, себеби дегенде мамлекеттик гарантия кое албайбыз. Экинчиден бизде баягы дайыма финансылык таңкыстык да. Анан ошол
Евросоюзда азыр евро биримдикте ошондой атайын программалар бар да, глобалдык климат фонду атайын ошондой бир эме түзгөн да, фонд, ошо жашыл энергетикасын колдоо фондучу. Тилекке каршы биз дагы эле ошол фондду пайдалана албай атабыз да. Менимче ошол фондду пайдаланганды үйрөнүп, ошого жол таап алсак, бул да бизге жаңы жакшы өлгө стимул болмок да. Глобалдык экономикалык форумдун глобалдык тобокелдиктер 2023 баяндамасына ылайык бул жылы энергетикалык каатчылык эң жогорку тобокелдик болуп саналат. Андан кийин жашоонун баасы инфляция жана азык-түлүк менен камсыз кылуу турат. COVID-19 пандемиясы маалында дүйнө өлкөлөрүнүн, айрыкча Батыштын жашыл энергияга өтүү процесси тездеп бара жаткандай көрүнгөн. Бирок Украинадагы согуш көп өлкөлөрдүн CO2-ден нөлгө жеткирүү дымагын жокко чыгарды. Батыш өлкөлөрү орус газына альтернатива издөөгө аргас болуп, көптөгөн экономикалар күйүүчү майларды колдонууну кеңейтти. Цюрих Константуру группасынын климаттын өзгөрүшүн жумшартуу боюнча көрсөткүчтөр картасы жашылдануу прогресси чукул токтоп калганын көрсөтүп, 1 жылдын ичинде көп экономикалар жашылдан кызылга өткөнүн көрсөткөн. Учурдагы энергетикалык кризис климаттын өзгөрүшүн жумшартуу боюнча биздин узак мөөнөттүү аракеттерибизде кыска мөөнөттүү ийгиликсиздик алып келди деп айтылат глобалдык экономикалык форумдун баяндамасында. Андыктан Европа үчүн орус газына жөн гана альтернатива табуудан дагы күрөң энергиянын көлөмүн азайтуу алдаганча маанилүү болуп турат. Франция, Италия жана Германия сыяктуу евро биримдикке мүчө мамлекеттер, ошондой эле Еврокомиссия Борбор Азияда суу, энергетика жана климаттын өзгөрүшү боюнча бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Ошондой эле Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы бул тармактарда бир катар инвестициялык долбоорлорду каржылайт. Еврокомиссиянын деңгээлинде быйыл жаңы программанын кабыл алынуусу дагы күтүлүүдө. Бул демилгеге евро биримдиктин алгачкы жалпы салымы 50 миллион евроны түзөт. Дагы 150 миллион евро биримдикке мүчө мамлекеттердин салымы түрүндө келет. Бул суммалар жакынкы жылдары пайда боло турган жаңы долбоорлордун эсебинен көбөйөт. Евро биримдик тараптан инвестициялык кепилдиктер үчүн кошумча фонддор дагы болот, деп айткан евро биримдиктин аймактагы өкүлү Йоханнес Бауэр Deutsche Welleге берген интервьюсунда. Анда айтымында Европа биримдиги жашыл энергияны азыр активдүү өнүктүрүүдө жана ушул эле саясатты Борбор Азия өлкөлөрүндө дагы улантууну каалайт. Биздин негизги багытыбыз кайра жаралуучу энергияны колдоо жана энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу. Евро биримдиктин тажрыйбасы ар кандай энергия булактарынын ортосунда жакшы баланска ээ болуу зарыл экенин көрсөтүп турат. Европадан айырмаланып, Борбор Азияда энергиянын кайра жаралуучу булактарын куруу үчүн кеңири аймактар бар. Маселе Борбор Азиядагы бул зор потенциал али толук пайдаланылбай жатканында, дейт Евро биримдиктин аймактагы өкүлү Йоханнес Бауэр. Ал арада эл аралык энергетика агенттиги кайра жаралуучу энергия кубаттуулугу быйыл рекорддук темп менен өсө турганын билдирди. Анткени казып алынган отун жана энергетикалык коопсуздукка карата өкмөттөрдүн катаал саясаты таза энергияны көбүрөөк колдонууга стимул түзөт, дейт эл аралык энергетика агенттиги. Күн, шамал, суу, толкун, биоташтандылар. Мунун баары жашыл же кайра жаралуучу энергия булагы. Кайра жаралуучу энергия булагы деген эмне? Бул алды менен айылына чөйрөгө терс таасирин тийгизбей турган жана түгөнбөс жаратылыш булактарынан алынган энергия. Азыр дүйнөдөгү жалпы энергиянын 80%га жакыны биринчи булактардан алынат. Аларды адатта күрөң энергия булактары деп аташат. Булар газ, нефть жана көмүр. Күрөң энергия глобалдык климаттын өзгөрүшүнө эң чоң таасир этип, глобалдык парник газдарынын эмиссиясынын 75%дан ашыгын жана бардык көмүр кычкыл газынын эмиссиясынын дээрлик 90%-ын түзөт. Дүйнөдөгү энергетика агенттиги жакынкы 3 жылда кайра жаралуучу булактардан алынган электр энергиянын үлүшү кескин өсүп, ал эми күрөң энергиядан болгон көз карандылык азаят деп прогноздоодо. Дүйнөлүк энергетика CO2 эмиссиясынын алдыңкы булагы жана бул тармак 2042 жылга карата таза нөлдүк эмиссияга жетише турган биринчи сектор болушу керек, дейт эл аралык энергетика агенттиги. Бул 2030 жылга чейин шамал жана күндүн энергиясы дүйнөлүк электр энергиясын өндүрүүнүн 40%дан ашыгына жетиши керек дегенди түшүндүрөт. Дүйнөлүк электр энергиясын өндүрүүдө кайра жаралуучу энергия булактарынын үлүшү 3 жылдын ичинде эле 29%дан 36%га чейин өсөт деп прогноздолууда. Көмүрдүн үлүшү 2010 жылы эле дүйнөдөгү бардык электр энергиянын 40% көмүрдөн алынса, бул көрсөткүч азыр 36%га түшүп, ал эми 2025 жылга карата 33%га чейин төмөндөйт деп прогноздолууда. 2025 жылга карата дүйнө боюнча электр энергиянын 25% газдан алынса, 10%-ын атомдук энергия камсыз кылат. Кайра жаралуучу энергия булактары боюнча өлкөнүн потенциалы чоң. Кыргызстан суу, күн жана шамал энергия ресурстарына бай.
Мен негизи туризм тармагында 10 жылдан ашык иштеп жүрөм. Ковидтен кийин мына Бишкекке дагы өзүбүздүн ушундай кичинекей конок үйүбүздү ачтык. Бизге негизи көбүнчө коноктор Европадан келишет. Биринчи этажга ошо полный солнечный панель койдурдук. Азыр сиздер көрүп аткан биз колдонуп аткан свет бул бекер. Күндөн алабыз. 10дон ашык эмени койдум, күн панелин. 7ден 10 киловаттка чейин коюп берди. Мисалы менде азыр 4 автомат иштейт, 2 холодильник, муну менен 3 холодильник, анан свет бекер, анан кондиционерлер бекер. Ресепшнде дагы компьютер туруп атат, интернет туруп атат. Кышы жайы дебей свет берип атат. Кандай алат десеңер, карасаңар мына жайында свет аябай тиет. Мүмкүн биздин свет ашыгыраак болуп калышы мүмкүн да. Кышында мүмкүн кичине азыраак болушу мүмкүн. Кышында күн жакшы тийбейт да. Мисалы жайында уже өткөндө да айтып атышкан, ошо свет ашып калат силерден деп айтып аткан да. Анткени кышында азыр мына 30тан ашык градус ысык болуп атат. Уже батарейка давно толуп, ушу некуда да уже. Ошон үчүн жана Европада мен угуп жүрөм да. Мисалы өздөрүнүн ашып калганын ошо мамлекетке сатышат экен да. Ошондой маселелерди караса жакшы болмок. Жеке бизнес кылгандар, өзгөчө туризм тармагында иштегенде, деги эле мындай бизнес секторунда иштеп аткан адамдарга биринчи очередден негизи ушундай күндүк панель, ушу күндөн алуу, же болбосо жанакы отопленияны деле, мисалы, жерден алуу или тепловой насос деп коет го. Ошондой бир информация, маалыматтык бир эмелер жетишпей турат деп ойлоп атам да. Көбүрөөк окутуш керек окшойт да. Биздин Кыргызстанда көп эле ишкерлер бар. Туризм болбосо да башка ишкерлер көп да, мисалы. Ошонун баары эле светти кандай колдонуп, кандай төлөйт мен билбейм, бирок именно ошол секторда иштегендин баарын эң биринчиден маалымат туура бериш керек. Мамлекет азыр колдоп бере албаса, хотя бы ошо маалымат берүү, окутуу жагынан көңүл бурса жакшы болмок да. Мен көп кишиге айтып атам да. Ай, жакшы экен солнечный панель. Давайте коелу. Мына мен биринчи этажга койдум. Почти мен жарымдан азын эле төлөп калдым. Эми мен ошо акчамды эмне болсо да чогултуп, экинчи, үчүнчү этажга коюп алайын деп айтып атам деп эле. Мына туугандарыма айтып атам, досторума айтып атам. Келген кишилерге дайыма мактанам. Мен биринчи этажым полный свет бекер деп койсом, баары эле таң калып карай беришет. Эмне болуп бекер? Ушундай солнечный койду десем, аябай кызыгып калышат да. То есть биз дагы туризмде иштеген адамдар дагы деги эле ушундай колдонгон адамдар көбүрөөк пропагандалашыбыз керек экен да. Азыр мен канча киши көрөт билбейм, бирок көрүп аткан көрүүчүлөргө айтат элем да. Колдон келсе, тоюнун акчасынан кыскартабызбы, же кийиндин акчасынан кыскартабызбы, же шуба алтын акчасынан кыскартабызбы, ошонун баарын чогултуп, колдон келсе ушундай күндөн панель коюп алсак сонун болчудан экен да. Элестетсеңер, мына Кудай берген күндөн эле бекер свет алып калсак, ага эмне жетсин? Анан мамлекетке деле, өзүбүзгө деле, чөнтөгүбүзгө да, эң биринчиден өзүбүзгө, экологиясына деле бул аябай эле чоң поддержка болот экен. Мына Кыргызстанда жылына 15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун маалыматы боюнча, бул учурдагы энергия системанын максималдуу кубаттуулугу. Электр энергиянын 90% ашыгы гидроэнергетикалык ресурстардан өндүрүлөт. Ошол эле учурда өлкө өзүнүн гидроэнергетикалык потенциалынын 10% гана пайдаланып келет. Эксперттердин эсептөөсүндө республикада кайра жаралуучу энергия булактарынын потенциалы абдан жогору жана 10 миллиард киловатт-саатка чейин энергия бере алышат. Кыргызстан шамал энергиясынан жылына 50 миллион киловатт-саатка чейин, күндөн 500 миллион киловатт-саатка чейин, чакан гэстерден 5-8 миллиард киловатт-саатка чейин, биомассадан 1 миллиард киловатт-сааттан ашуун энергия ала алат. Бизде күн батареясынын эки түрү бар. Бир түр күн батареясы жылуулук берет, а күн батареясы бар, электр энергиясын бере турган күн батареясы бар. Мунун артыкчылыгы ушул 60-70 градуска чейин, мына азыр 60 градус күн батареядан берип атат. Калганын электр тогу менен же болбосо газ менен кубалайбыз да, анан насостор кете берет. Бишкек шаарынын тургуну Сейитбек Жаанбаев мурун үйүн көмүр жагып, кийин электр энергиясы менен жылытып келген. 4 жыл мурун жалпы аянты 220 квадрат метрлик үй куруп, 10 000 еврога күн батареяларын орноткон. Учурдагы үйдүн аянты эски үйдөн 2 эсе чоң. Ал эми электр энергиясына кеткен чыгымдар дээрлик 70%га кыскарган.
көмір пайдаландық, жыгач пайдаландық, тезек пайдаландық. Күйе турган эмне болсо ошонун баарын жагып жылытышыбыз керек да. Бишкекте мен да бир 5-6 жыл көмір жактык. Эми көмүрдүн бир неме жери ушундай экен, сапатсыз көмүр келип калат. Кара кеченики, кара жыраныкы, шабыркүлдүкү, тигиники. Эми ана шабыркүлдүкүн жакканда тимире немеси чайыр чыгып турат, жыт чыгып турат. Найла жок жагыш керек болгондо. Анан биз карап көрдүк дагы, анан ойлодук, кой мына болбойт экен, электр энергиясына деп. Абдан көп аракет менен 3 фазалуу жылыткан көттүк. Дагы көп машакат менен, бирок 3 фазалуу электр жылыткычына өткөндө деле мен ошол 105 квадраттык бир этаж үйдө кышында 14-15 миңге чейин светке төлөчүмүн. Могорекил жерде 220 квадрат. Мен кышында 5-6 миңге чейин төлөйм. То есть экономия өтө эле жакшы. Экологиялык неме деп маселе азыр бүт дүйнө жүзүндө көтөрүлүп атпайбы? Бишкекте жанагы түтүн каптап атат, ыш каптап атат деп атабыз. Акыры ушул жаратылышты туура сактоо, абаны туура сактоо деген максатка келгенде ушул жашыл экономиялык немени, технологияны пайдаланышыбыз керек. Биз дайым бирденке болгондо эле койчу, момундай эле болот, ата бабабыз ушинтип эле жашаган. Ата бабасынын убагында атасы болчу да. Анан ошол ден соолугубуздан аяган акча кийин 2 эсе 3 эсе больницага кетип атпайбы. Ошон үчүн мен жалпы элди деле чакырат элем. Мүмкүн болсо ден соолугуңардан аябагыла. Бул технология азыр Кыргызстандын бардык жерине келди. Мына Бишкекте көп жерлерге коюлду, көлдө. Бул жерде контроллер бар. Бул интернет аркылуу ушуну биз башкарабыз да, жана датчиктер температураны карап турам. Мына телефондо мисалы мынтип карасак болот. Мына ушинтип температуралар көргөзөт жана диаграмма. Ушул схеманы көргөзөт. Мисалы азыр панелде 41 градус. Бактын ичинде горячая вода, hot water, да, горячая вода 47, 48 градус деп коелу. Ушинтип жылыды да күн менен. Бул бекер энергия. Эрмек Ниязов дагы күн батареяларына өткөн. Кайра жаралуучу энергия технологияларын колдонуу кыргызстандыктар үчүн азырынча комфорт гана дейт Эрмек. Азыркы күндө эң негизги тоскоолдук бул электр энергиянын баасы болуп атат да. Электр энергиянын баасы бизде эң арзан. Арзан болгону менен ушу биздин эл ойлойт, эми электричество так эле арзан. Анан күн панелде акча коротуп бизге мындай эчтеке мындай польза жокпу, андан көрө мындай эле биз күтөбүз, даже өчүрүп калса кайра анан 1-2 саатта кайра берет, бизге электричество болот деп. Ушинтип көп мындай инвестиция жасашпайт да. Аналитиктердин эсептөөсүндө кайра жаралуучу энергия булактары жөнүндө мыйзамда сунушталган электр энергиясына болгон тарифтер менен эсептегенде кичи ГЭСтердин өзүн актоо мөөнөтү 18 жылды, күн электростанциялары 35 жылды, ал эми шамал 38 жана биогаз 20 жылды түзөт. Бизге ошондой эле мамлекет тарабынан субсидиялар жана салык жеңилдиктери түрүндөгү дем берүүчү программалар керек дейт шаар тургуну Эрмек. Бул технология бүткүл дүйнөдө колдонулат да. Анын алардын өзүнчө мындай статусу бар да, микрогенератор деген. То есть бул мындай кичине микро деңгээлде генерация кылат деп, анан ошолорго мисалы Америка Кошмо Штатта ушундай станция салсаңыз, сизге $5000 түз акча берет экен. Мисалы сиз $10,000 коротсоңуз, 5,000 сразу берет да. Чек беришет, ушу банктан алып алса болот акчаны. Же ошол акчаны эле кайра өкмөткө төлөп, налог төлөп койсо болот да. Эми алардын налогдору чоңураак да. Мисалы 365 күндүн ичинде Бишкек жак, Чүй облусунда 300 күн тиет да. Баткенде 330 күн. Андан да көбүрөөк. Мисалы Баткен орусча Кызылкия деп карасак, мисалы, ал жерде көбүрөөк күн тиет. Бул эң чоң показатель, эң чоң. Эми мындай айырмасын айтып коеюн, мисалы Европанын бир орто өлкөлөрү, Германия, Чехия, ошо Польша жакта, мисалы ошо бир жылда 130 эле күн да, 2 эсе аз. 130 күн. Калган күндөрү күн жок, күн тийбейт да. Жан жайт, кар жайт ушундай да бар, Бизде, потенциал көбүрөөк болуп атат. Ошон үчүн биз
ушундай үйлөргө микрогенераторлорду мынтип жардам берип, ар бир үй өзүн электричество камсыз кылыш керек. Субсидияларга же кайра жаралуучу энергия технологияларына инвестиция салуу тууралуу сөз кылганда бул сөзсүз эле мамлекеттик бюджеттин эсебинен болот дегенди түшүндүрбөйт. Дүйнөлүк жашыл фонддордон мамлекеттик деңгээлде каражат тартып келүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Бириккен Улуттар уюмунун прогнозу боюнча 2025-жылга карата Кыргызстандын калкынын саны 8,7%га өсөт. Электр энергиясын керектөө жылына орточо 3,5%га өсүп жатканын эске алганда 2023-жылы электр энергиясына болгон суроо талап кеминде 16%га, ал эми өндүрүштүн суроо талабы менен 20%га чейин өсүүсүн күтсөк болот. Андыктан электр энергиясынын альтернативдүү булактарын өнүктүрүү мамлекеттин маанилүү милдети болуп саналат. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөлүк жана жергиликтүү тренд тенденцияларга биз менен чогуу көз салып, соңку бизнес жаңылыктардан кабар алып туруңуз. Ишиңизге ийгилик.